алардын айлыктары абдан аз. Бишкекте өткөн форумдун негизги темасы ата энеси жок мамлекет баккан балдарга иш таап берүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө болду. Кыргызстанда социалдык маселелер абдан көп чечүүчү. Ошолордун эң орчундуусу мен ойлойм ушул бүтүрүүчү жетим балдардын абалы. Аларды статистикага алып, аларга көзөмөл көрсөтүп, укук коргоо, социалдык жактан камсыз кылуу боюнча эч бир мындай дайындалган мамлекеттик орган жок, эч кандай укуктарын коргоон эч бир кызматкер жок да. Форумга келген ишкерлердин көбү жетим өскөн балдарды жумушка алууга даяр экендиктерин билдиришти. Жетим балдар өз кезегинде окууну аяктаган соң жумуш табуу менен турак жай маселеси эң негизги көйгөй экендигин айтып жатышат. Азыр 97-нчи кесиптик лицейдин 3-чү курсундамын. Биздин проблема окуунун бүткөндөн кийинки жумушка орношуу жана үй проблемасы. Ошону чечип берүүнү сурангам. Ишеничим чоң, эми аткарылат деген ишеничтемин. Жетим балдар кесиптик окуу жайларына конкурстан тышкары кабыл алынат. Окуу учурунда жатакана, стипендия менен камсыз болот. Окуу бүткөн соң алар жатаканадан батирге көчүшөт. Бирок ага төлөгөнгө каражаты жок, иш таба албай кыйналышат. Жетимдерди турак жай менен камсыздоо, жер тилкесин берүү, аларды кесиби менен ишке орноштуруу сыяктуу маселелерди чечүү мамлекет тарабынан каралган эмес. Турак жай менен камсыздоо бул дээрлик жок эсе. Бул балдар окуу жайын бүткөндөн кийин эле ар ким өзү менен өзү болуп эле ушундай каралбай калып аткан учурлар көп да. Форумда көп жакшы нерселер айтылды. Ушуларга ипотека боюнча ишкерлер менен сүйлөшүп үй берели жатакана берели, жумушка орноштуруп берели деп көп ишканалар ушу колдоп жумушка алууну чечишти. Кыргызстанда окуусун аяктаган жетимдердин көпчүлүгү эрте жашында эле окуу менен бирге иштөөгө мажбур болушат. Бирок 3-төн 2-си окууну бүткөндө өз кесиби боюнча иш таба алышпай кыйналат.